Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары. Сиздерге бүгүн өзгөчө аябай пайдалуу видеону тартуулайын деп чечтим. Достор, мен бүгүн мотивация деген сөзгө каршы экенимди билдирүүнү туура көрдүм. Ооба, мотивация бул жакшы нерсе. Мотивация болуп туруш керек. Бирок жашооңдун ар бир мүнөтүн текке кетирип, байланып калганга чейин өмүрүңдүн баарын мотивация алып жашоо акылсыздык экенин бул видеодон көрүңүздөр. Билесизби, бизге мотивация эмес, энергия керек. Анткени мотивация бул курулай эле текке кеткен жалган билимдер. Менин айтайын деген максатым ар бир адамдын жеке ою, жеке сезимдери, көз карашы, өзүнүн жашоосуна ылайыкташтырылган принциптери жана эрежелери болот. Бирөө жасагыла десе жасап, туура десе туура экен деп калып кете бербей, ой жүгүртүү функциябызды ишке киргизбейлиби? Өз алдынча личность катарында өскүңүз келеби? Анда сиз өзүңүздүн ички дүйнөңүзгө кулак түшүп, анан өсө аласыз. Билесизби, эмне үчүн энергиялуу болууга умтулбайбыз? Анткени энергия бул өтө татаал түшүнүк. Эмне үчүн татаал? Бир гана себеби бар. Себеби энергияны биз көзүбүз менен көрбөйбүз. Ошондуктан көпчүлүгү энергия жөнүндө кызыгып издегендер толук бир чечимге келе элек. Биз энергияны бир гана сезе алабыз. Азыркы учурда биздин сезимталдыгыбыз жок экендиги мына ушунда. Баарыбыз мотивация алып, эргүү алып, алдыга умтулуп ушунчалык ташпоордук менен жашап жатабыз, бирок биздин сезимдерибиз таш бойдон катып калууда. Энергия дегенде бул биздин денебиздин активдүү кыймылдап жатканы. Канчалык бат кыймылдасаң, канчалык тез кыймылдасаң, ошончолук энергияга бай экениңди билдирет. Балким денебиздин салмагы, балким денебиздин кыймыл аракети, балким дагы кандайдыр бир башка ойлор болушу мүмкүн. Энергия туурасында ар түрдүү сабактарга катышып, ар бир сабактардан ар түрдүүчө маалымат алдым. Мисалы, денени кыймылга келтирсең, энергияга толосуң деп айтышты бирөөсү. Дагы бирөөсү кыймыл аракетте болсоң, энергия аласың дешет. Негизи кыймыл аракеттин эки түрү болот. Мисалы, мээни кыймылдатуу жана денени кыймылдатуу. Мээни кыймылдатып иштегендер физикалык жактан аз кыймылдашат. Ал эми физикалык жактан кыймылдап аракет кылган учурда кээ бир адамдардын мээси иштебей токтоп калат. Бул маалыматтарды Ирина Хакамаданын сабагынан алдым. Анткени анын сабагы ушунчалык оор, түшүнүп турасың, бирок түшүндүрүүгө мүмкүн эместей сөздөр айтылган. Айтор, адамдын жашоосу жаныбарлардын жашоосундай эле экен. Мисалы, жаныбарлар тамактанат, адамдар деле тамактанат. Жаныбарлар көбөйүшөт, адамдар деле көбөйүшөт. Бирок адам эч качан тынч, ээн токойлордо жалгыз жашай албайт. Себеби адамдын аң сезими бар болгондуктан жаныбарлардан айырмаланып, адам дайыма башка адамдар менен тыгыз байланышта болуп туруш керек. Жаныбарлар бири-бири менен эч качан тыгыз байланышта боло албайт, анткени аларда аң сезим жок. Андан сырткары, адамзат өзү жөнүндө издеп, билим алып, толтура илимий маалыматтарды чыгарып жатат, кимдир бирөө өзүн таанытып жатат, кимдир бирөө өзүн таанып жатат. Бирөө баарын билип туруп, аң сезими жетпей жатат, бирөө билбестен көп нерселерге жетип жатат жашоодо. Энергиянын жетпегени
энергиянын бузулушу мына ушул жерден башталат экен. Кайсыл жерден деген суроо жаралса, биздин билимсиздигибизден. Мисалы, кээ бир адамдар денесинин үстүнөн аябай катуу иштейт дагы, бирок ички жан дүйнөсү духовный жактан калып кетет. Мындайча айтканда, булар ташпор, эч бир адамдарга жакшылык кылгысы келбеген адам болуп калып кетиши мүмкүн. А кээ бир болсо такыр подсознание менен иштейт дагы, анын аң сезими, сознаниясы, бессознательный, акыл эси калып кетет. Дагы бирөө бир гана мээсинин үстүнөн иштеп, денесинин үстүнөн иштөөнү унутат дагы, баары бир энергия кайсыл жерге жетпесе, ошол жака тартып кете берет. Ошондуктан аялдардын энергиясы боюнча сөз болуп жаткандыктан, биринчи кезекте төмөндөн жогору киндикке чейинки бөлүгүбүзгө жерден гана энергия алабыз деген сөздү Ирина Хакамада айтып жатат. Андан кийин жүрөгүбүздүн айланасында башка энергия бар. Бул жер духовный энергия. Мындайча айтканда, сүйүүнүн же болбосо Кудайдын энергиясы. Андан кийин мээнин айланасындагы энергия бул ойлордун энергиясы. Киндикке чейинки аралыктагы энергия аябай күчтүү болсо, биз бутка турган бул жер бетинде өзүбүзгө тең бай материалдык байлыктарга жетишкендикте жашайбыз. Ал эми жүрөгүбүздүн айланасында сүйүүнүн энергиясы, Кудайдын энергиясы көп болсо, демек биз руханий жактан, духовный жактан аябай өсөбүз. Ал эми мээнин айланасындагы энергия бул ойлордун энергиясы болгондуктан, бул жерде энергия аябай күчтүү болсо, анда биз жашоодогу проблемаларды оңой эле чечип чыга алабыз. Биздин максат мына ушул 3 түрдүү энергиябыз бири-бири менен урушуп, бирөөсү алдыга кетип, бирөөсү артта калып кетпеш үчүн дайыма контроль кылышыбыз керек. Ошондуктан ар кимдин мотивациясын угуп олтуруп, денеңизди кыйнап койбоңуз. А кимдир бирөөлөрдүн жүрөгү кыйналып жаткандыр, канчалык мотивация алып бир нерсе жасоого аракет кылса дагы, балким денесинде эч кандай энергия жок. Балким ойлорунда эч кандай энергия жок. Канчалык аракет кылса дагы майнап чыкпай жаткандыр. Эми болсо сиздерге эң төмөндө жайгашкан киндикке чейинки энергия жөнүндө талкуулайбыз. Бул жерде кандай энергия жайгашкан? Бул жердеги энергия мен киммин деп өзүбүздү элестетебиз. Мындайча айтканда, мен киммин деген суроо так ошол жерде жаралат. Эгерде биз өзүбүздүн ким экенибизди таанып алган болсок, анда бизге материалдык байлыктар, акча, каалаган байлыгыбызга жетүү оңой болот. Азыр мен сиздерге мисал кылып келтирсем. Сабагыбыздын башында жырткычтар жөнүндө сөз болду. Эми жырткычтарда кандай энергия бар? Булар өздөрүнүн курсагын өз алдынча таап жеп, мына ушул курсагына максималдуу түрдө энергиясын, күчүн коротуп иштешет. Андан кийин мүмкүн болушунча эс алышат. Анткени жырткычтар эс алып турбаса, өздөрүнүн олжосун кармай албай калышат. Жырткычтар пилдерге окшоп, жирафтарга окшоп шашпай, жайбаракат кыймылдашпайт. Алар ушунчалык тездик менен, ушунчалык олжосун колго түшүрүш үчүн кыска убакыттын ичинде өтө бат кыймылдаганга аракет кылышат. Мына ошол бат кыймылдаган аракеттерге чоң энергия талап кылынат. Андан башка пил, жирафтын энергиясы, булардын энергиясы дайыма коркунучта жашап жатканын билдирип турат. Анткени жираф дагы, пил дагы, башка жаныбарлар дагы суу ичип жатканда өздөрүн коркунучта кармашат. Кайсы бир жырткыч кол салып жибербесин деп коркунуч менен жашашат. Эгерде пилдерди ала турган болсок, булардын да өздөрүнчө коркунучу бар. Ошончолук чоң көлөмдө болсо дагы жырткычтардан коркот. Ал эми арстан, жолборс, илбирс, ягуар, гепард, буларда эч кандай коркунучтун энергиясы жок. Буларга мотивациянын кереги дагы жок. Алар тескерисинче башкаларга коркунуч алып келишет. Бул жырткычтардын максаты эң алсыз,
коркук, күчү жок олжону колго түшүрүү. Жырткычтарда өз олжосуна кол салуу үчүн болгону 30 гана секунд убакыт бар. Мына ошол 30 секундта убакыттын ичинде алсыз олжосун колго түшүрүш үчүн ушунчалык тездик менен чуркашат. Эгерде колго түшүрө албаса, ал кайрылып келет дагы кайрадан күч чогултуп жатып укташат. Эми адамдарга кайрылып келели. Биз адамдар акча иштеп тапкыбыз келет, байлык чогулткубуз келет. Эгерде акча таба албай калсак, өзүбүздү өзүбүз ургулап, ачууланып, энергиябызды аягына чейин жок кылып салабыз. Эгерде бир жерден ийгилик болбой калса, жырткычтар сыяктуу кайрылып келип туруп, бурулуп, унчукпастан бир жерде байкоос алып, уктап эс алышыбыз керек. Же болбосо өзүбүзгө эс алуу тартуулашыбыз керек. Демек, жырткычтардын энергиясы олжосуна кууп жетип, колго түшүрүп, белгилүү бир убакыттын ичинде ошол олжосун колго түшүрүш керек дагы, анан курсагын тойгозуш керек. Курсагын тойгозуп, күчүн эконом кылып, эс алып укташ керек. Эмне үчүн укташ керек? Себеби кийинки олжосуна дагы даярданыш керек. Мындайча айтканда, жырткычтар аябай рационалдуу, булардын темпи өтө бат. Эгерде олжосун колго түшүргөн болсо, булар өздөрүн сыйлап, өздөрүнө эс алуу тартуулап, ушунчалык терең уйкуга кетип, мына ошол уйкудан, эс алуудан энергия чогултушат. Демек, жырткычтар энергияны олжосунан алат, ал эми алсыз жаныбарлар энергияны жырткычтардан качып, коркунуч менен жашап өткөрүшөт. Булар энергияны жырткычтардан качса гана алышат. Демек, жашоодо алсыз адамдар коркунучтардан качып, проблемадан качып күн өткөрүшөт турбайбы? Дагы бир жаныбарлардын дүйнөсүндө кызыктуудай бир энергияда жашаган жаныбарлар бар. Буларга канаттуу куштар кирет, жана башка гиеналар, шакалдар сыяктуу кирет. Булар кимдер? Булар жырткычтар жетип, колго түшүргөн олжону жеп бүткөндөн кийин аңды болуп турушат. Мындайча айтканда, булар халявщиктер. Кайсы жерде кандай, кимден бекер нерсе берилет экен деп күтүп турат. Мындайча айтканда, калдыктар менен тамактанышат. Эгерде адамдардын дүйнөсүнө кайтып келе турган болсок, ким мага бекер кайрымдуулук кылат экен, ким мага бекер нерсе берет экен, ким мага бекер белек берет экен, же болбосо ким мени бекер сабагына каттайт экен, ким мени өзгөртөт экен деп, мына ушундай нерселерди күтүп жүргөндөр. Бул маалыматтар менин башыман чыккан маалыматтар эмес. Бул маалыматтарды Ирина Хакамаданын сабагынан алган маалыматтар. Ошондуктан өзүңүзгө суроо бериңизчи. Кайсыл типтеги жырткычка киресиз? Эгерде сиз арстан, илбирс, жолборс, ягуардын энергиясына кире турган болсоңуз, сизге эч кандай мотивациянын кереги жок. Ал эми сиз өзүңүз алсыз болсоңуз, канчалык мотивация албаңыз, жашооңуздун баардыгы мына ошол мотивация менен өтүп кете берет. Демек, алсыздарга гана мотивация керек. Эч качан бирөөгө байланбаңыз. Эч качан бирөөнүн мотивациясын укпаңыз. Эң биринчи кезекте сиз өзүңүздү аңдап жетиш үчүн туура суроо бергенди үйрөнүңүз. Мен киммин? Мен кандай энергияда жашап жатам? Бирөөнүн жашоосун аңдып жүргөн адаммынбы? Же болбосо менин жашоомду бирөөлөр аңдый турган энергияга көтөрүлүшүм керекпи? Ал үчүн эмне кылышым керек? Мен кыялымдагы жашоого кантип жетишим керек деген сыяктуу суроону беришибиз керек. Сизге эч качан эч ким жардам бере албайт. Ишенесизби? Эгер сиз алсыз болсоңуз, эч бир сабак жардам бере албайт. Ошондуктан баарыңыздарды күчтүү жолборс, ягуар, гепард сыяктуу энергияда жашашыңыздарды каалаймын. Бул дегени личность катарында баарыбыз бирдей өсөлү. Сиздин оюңуз бар, менин оюм бар, баарыбыз өз оюбузду айткандан тартынбайлы. Эч качан бирөөнүн мотивациясына багынбаңыздар.